Жалал Абадта дайынсыз болуп жаткан Базарматованын жансыз денеси табылды. Жалал Абадта 10 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Бактыгүл Базарматованын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу аймактык кабарчы жергиликтүүлөргө таянып билдирди. Маркумдун сөөгү Сузак районунун аймагында дарыя жээгинде табылган. Жансыз денеге жарым-жартылай ит тийгени айтылууда. Буга чейин Жалал Абад шаарынын 1978-жылы туулган тургуну Бактыгүл Базарматова 2020 жылдын 25 ноябрь күнү саат 15:30 чамасында Ленин жана Нагим Айтматова көчөлөрүнүн кесилишинде кызы менен коштошуп үйүн көздөй кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканы маалымдалган. Булак турмуш кейже. Көчөдө кызы менен коштошкон аялдын өлүмү, аны ээн талага алып барып өлтүрүүгө шектелгендер кармалды. Жалал Абад шаарында өзгөчө оор кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына бүгүн 7 декабрда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 26 ноябрь күнү Жалал Абад шаарынын 36 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылып, 1978 жылы туулган жубайы Бактыгүл Базарматова 25 ноябрь күнү саат 15:30 чамасында Жалал Абад шаарынын кызы менен коштошуп үйүн көздөй кеткен боюнча үйүнө барбаганын билдирген. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жана Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 6 декабрь күнү дайынсыз болуп жаткан Бактыгүл Базарматова киши колдуу болуп өлтүрүлгөн деген ыкчам маалымат алынган. Бул кылмышка шектелген 2 адам аныкталып, Жалал Абад шаарынын 1981 жылы туулган жана Сузак районунун 1993 жылы туулган тургундары кармалды. Бул окуя боюнча топтолгон материал Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, жазык кодексинин 130-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүүлөр 25 ноябрь күнү саат 16:30 чамасында сырттан тааныш болгон Базарматова менен жолугушуп, Жалал Абад шаарынын Ленин жана Айтматова көчөлөрүнүн кесилишинен Toyota Avensis унаасы менен Жалал Абад шаарынын четиндеги ээн талага алып барып, андан акча сурашканы такталды. Базарматова акча жок экенин айткандан кийин ИХ аттуу жаран өзүнүн автоунаасында турган кол чачыгы менен аны муунтуп өлтүрүп, сумкасында 32 000 сом акчасын жана тагынып жүргөн алтын буюмдарын алып, кол телефонун ыргытып жиберишкен. Ал эми Базарматованын жансыз денесин Жалал Абад шаарынан 60 чакырым алыста жайгашкан Сузак районунун Чаңгетсай дарыясынын жээгиндеги таштандыга көмүп коюшкан. Бирок ушул аралыкка чейин дененин толук көмүлбөй ачык калган бөлүктөрүн тытмалаганы аныкталып, ага карата тиешелүү экспертизалар дайындалды. Шектүүлөр жогорудагы жасаган кылмышын мойнуна алып, окуя кандай болгонун жана жансыз денени көмүп койгон жерин көрсөтүп беришкен. Сотко чейинки өндүрүш иштин алкагында шектүүлөр Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгында камакка алынды. Булак турмуш кейже.